Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Бакай Ата районуна 2,5 гектарга көчөттөр отургузулду. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн жергиликтүү кызматкерлер окуудан өтүштү. Таласта тогуз коргоол боюнча республикалык чемпионат башталды. Алгач расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү жеңил өнөр жай ишканаларынын жетекчилери жана аталган тармакка тиешелүү мамлекеттик ведомстволордун өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрдү. Бакыт Төрөбаев өлкөдө жеңил өнөр жай тармагын жогорулатуу үчүн ири кластердик өндүрүштөрдү ишке киргизүү зарылдыгын билдирди. Жолугушууда ишкерлер тарабынан тигүү ишканаларында жумушчулардын жетишсиздиги курч экени айтылды. Алардын айтымында сыртта жүргөн мигранттардын көпчүлүгү үй алуу үчүн иштейт. Ошол себептүү ишкерлер, жумушчулар жана курулуш компаниялары кирген 3 тараптуу келишим түзүүгө тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан колдоо болсо деген ойлорун айтты. Белгилей кетсек, жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө артыкчылык берилип, президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен 2022 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынып, салыктык жеңилдиктер киргизилген. Тагыраагы 2027 жылдын 1 январына чейин бирдиктүү салыкты 0,25% өлчөмүндө төлөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кыргызстанда жасалган деген брендти бекемдөө максатында 2023 жылга министрлер кабинети продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, ири кластердик өндүрүштөрдү ишке киргизүү, белгилүү брендтердин ичинен эл аралык инвесторлорду тартуу үчүн Кыргызстандын аймагында алардын өндүрүшүн жайгаштыруу жана продукциянын сапатын текшерүү үчүн лабораторияны ишке киргизүү сыяктуу иштер аткарылары пландалган. Ошондой эле Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин пландарынын ичине жип ийрүүчү фабриканын курулушу кирерин кошумчалады. Мындан тышкары экономика жана коммерция министрлигине жана финансы министрлигине ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды берүү маселесин иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Кыргызстан экологиялык жактан таза аймак болуусу керек. Бул максатта президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкө аймагы боюнча Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү ишке ашууда. Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында Бакай Ата райондук Токой чарбасы 2,5 гектар жерге алма алмуруттун жаш көчөттөрүн отургузушту. Быйылкы жылга белгиленген план тапшырма боюнча Бакай Ата райондук Токой чарбасы жалпы 40 гектар жерге көчөт отургузуусу каралган. Темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова токтолот. Жоробек Асанов кесүү боюнча агроном. Ал 20 жылдан ашык убакыттан бери Бакай Ата райондук Токой чарбасында токойчу болуп иштейт. Тажрыйбалуу агрономдун айтымында жаш көчөттөрдү отургузууда өз ыкмаларын колдонуу зарыл. Талапка ылайык отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү эрте болуп, бат өсүшүнө шарт түзөт. Учку тамырлар повреждение жаңа учурап калат, анан ошону сал кесип койгондо кайра жаңырат да. Жаңыртып алып тургандан койсоңуз, анан могу крупный чоңураак эмелер дагы катыраак повреждение алып калат да. Ошолорду кесип койсоңуз, анан кийин оору, суркоо болбой тез жанданып кеткенине жакшы да. Кеспей эле отурушуп отурган болсо, могу жерлер сал зак жеп калды да. Анан ошолор жерден оору пайда болуп, чирик, гниль пайда болуп, анан ооруйт да акырындык менен. Анан чирип, анан өзүнүн өсүшүнө кыйыныраак болуп калат. Бакай Ата райондук Токой чарбасы Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн 1 этабын башташты. Өнөктүктүн алкагында 2,5 гектар жерге алма, алмуруттун жаш көчөттөрүн отургузушту. Көчөт отургузуу иш-чарасына Токой чарбасынын бардык эмгек жааматы активдүү катышышты. Бүгүнкү күндө Бакай Ата райондук Токой чарбасына тиешелүү 53,243 гектар жер бар болсо, анын ичинен 13,5 гектар жери токой баскан аян. Жалпы 40 гектарга жакын жерге алма, алмурут жана башка мөмө жемиштин түрү отургузулуп, иштетилип келет. Бүгүн буйрулса ушул жерге 2 гектар жайкалма көчөттөрүн отургузуп атабыз. Бизге берилген план Бакай Ата Токой чарбасына 40 гектар. Анын ичине мына биздин теги
Карарча токойчулугубуз бар, Чоң Апка токойчулугубуз бар. Аяка 20 гектар бөлгөнбүз. Берде Кең Арал токойчулугу, Үрүм Арал токойчулугу, Күмүштак токойчулугуна 20 гектар. 56 000 гектардан ашык жер бар. Анын токой баскан аянты 13,5 000 гектар. Быйыл буйрса да ошол 13,5 000 гектарга 40 гектарды коссок, жакшы эле 53 000 гектардан ашык болот. Ошо мамлекет берген пландан чыгабыз деген ниетибиз бар, буйрса чыгабыз. Быйылкы жылы Бакай Ата райондук токой чарбасы жашылдандыруу көрктөндүрүү максатында 904 гектар жерди багбандарга ижарага берген. Ижара акысы жылына гектарына 8 000 сомду түзсө, берилүү мөөнөтү 5 жылдан 49 жылга чейин. Мындай келишим менен Мелисбек Найманбаев 15 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Бүгүнкү Жашыл Мурас өнөктүүнүн биринчи этабы анын ижарага алган жеринен башталып, ага алма, алмуруттун көчөттөрү отургузулду. Ушул токой чарбанын эски алмагын жаңыртканга бул токойчулар өздөрү жардамдашып атат. Эскисин которуп жаңы тигип атабыз. Анан эми биз 5 жылга берди. Анан 5 жылдан кийин да результатын көрөт, андан кийин да узартып берет. Договор ушундай болот. Жолдуруп берген, анан эми кайра тигишкенге келишип жардам беришип атат. Алманын көчөттөрүн немелерден алып келдик. Питомниктерден алып келдик. 190 көчөт бар да. Крипсон голден, алмурут, жайкалмалардан бар, пеструшка, конфетка. Үсүздөгү жылдын май айына чейин Бакай Ата райондук токой чарбасына Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында 40 гектар жерге жаш көчөттөрдү отургузуу тапшырмасы коюлган. Берилген план тапшырманы аткарууга учурда аракеттер көрүлүүдө. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү учурдун талабы. Бул максатта Талас районунун Бердике Баатыр айыл өкмөтүндө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун кызматкерлери тарабынан жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды жакшыртууга багытталган окутуу семинары өткөрүлдү. Ага айыл өкмөт башчысы жана кызматкерлери катышты. Темага кененирээк кабарчыбыз Сыймык Барманов токтолот. 2023 жылы январь айында Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, жергиликтүү маанидеги кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору жарыяланган. Бул долбоорлордун алкагында Талас облусундагы 27 айыл өкмөтү пилоттук негизде тандалган. Бул окутуунун максаты долбоорлорду жазуу болуп саналат. Бүгүн Көгөй жана Бердике айыл өкмөттүн кызматкерлери ошол берилген заявкалар боюнча түзүлгөн жумуш топтун мүчөлөрү катышып атат. Бүгүнкү окутуу семинардын жыйынтыгында ошол жумуш топтун мүчөлөрү долбоорду кантип даярдоо боюнча толук маалыматты алышат. Бул жумуш топ долбоорлу даярдашат. Даяр долбоорлор апрель айынын аягында, май айынын башында гранттык комитетке киргизилет. Гранттык комитет бул конкурстук комиссия болуп эсептелинет. Ошол гранттык комитеттен кайсыл айыл өкмөттүн кайсыл долбоор өтө турган болсо, ошого каржылоо алышат. Каржылоо алып, ошол айыл өкмөттүн жарандарына кызматтар жакшыртылып, ошол кызматтардын деңгээли жогорулайт да. Мындай долбоорлорду жазуу демилгесин Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу колго алган. Учурда Талас облусунун долбоор жазууга катышып жаткан айыл өкмөттөрүнө атайын тренерлер, 3 этаптан турган семинарлар жана окутууларды өткөрүшкөн. Белгилей кетсек, бул долбоор 2015 жылы Жалал-Абад жана Ысык-Көл областарында пилоттук негизде ишке киргизилген. Быйылкы жылы Чүй менен Талас облусунда иш алып барууда. Малый грант деп коет, 300 000, 400 000 жана 500 000 сомго жазган гранттарга, анан тышкары муниципалдык аралык кызматташуу деген бар, 3 миллион сомго чейин. Ушул долбоорлорду 20 апрелден 10 майга чейин грантовый комиссия Бишкектен карап, анан ушул биздин Талас облусунда Талас шаарында 10 майда грантовый комиссия өтөт. Ошол жерде долбоорлорду жазган айыл өкмөтлөрдүн эң мыкты туура жазган айыл өкмөтлөр тандалат. Ошол грантовый комиссия өткөндөн кийин анан өткөн айыл өкмөттөрдүн түздөн түз өздөрүнүн счетуна, бюджетине ошол 300 000 болобу, 400 000 болобу, 500 000 болобу, 3 миллион сом болобу, ошол каражаттарды биз которуп беребиз. Анан ошол долбоордун ишке ашырышына көзөмөл кылып карайбыз да. Ошол МАК деп жана жогоруда айтып Бердике Баатыр айыл өкмөтүнүн кызматкерлери 3 долбоор жазышкан. Учурда айыл өкмөт аймагында 3 орто билим берүү мектеби жана 1 бала бакча бар.
Заманбап билим берүү үчүн интерактивдүү доска, проектор, компьютерлер менен бирге керектүү техникалык каражаттарга долбоорго камтылган. Жазган долбоорлору өтүп, эми ишке ашуу алдында турат. Муниципалитеттер аралык кызматташтык депчи, ошол долбоорго калба айыл өкмөтү менен биргеликте ошол элге кызмат көргөзүү боюнча ошо ирим ачалы дегенбиз, кружокторду, мындайча айтканда, ушул кружокту шахмат боюнча мисалы айтып кетсек, бий боюнча, комуз боюнча, ушу мектеп окуучуларын, айыл тургундарын ушул иримдер аркылуу үйрөтүп, ушулай элге, жергиликтүү элге ошо кызмат көргөзүү боюнча. Бар долбоорлор, көйгөйлөрүбүз аябай көп. Себеп дегенде бул калкта кызмат калкка сапаттуу кызмат көргөзүү боюнча долбоорлорубуз көп. Негизи Кудай буйруса булар ишке ашып кете турган болсо дагы кийинкилерге дагы аракет кылып атабыз. Мисалы ушул Союз МСУга чоң ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Союз МСУнун мүчөлөрүнө терең ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Союз МСУ аркылуу башка областтарга да барып мынакей опыт алмашып келип атабыз. Долбоорлорду тандоодо эң биринчи кезекте жергиликтүү маанидеги маселелер каралат. Ошондой эле бул тренингдин алкагы менен айыл өкмөт башчылары, кызматкерлерин жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен туура багытта иштөөнү дагы окутуп, үйрөтүү колго алынган. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Талас району. 2022-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын иш-чаралар планын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Талас шаарында аймактык конфессиялардын өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Кыял Жанузакова катышты. Сөз кабарчыбызда. Иш-чара 2021-26 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу максатында конфессиялар аралык мамилелерди бекемдөөгө, ар кандай ишенимдерге жана дүйнө таанымдарга сый мамиле кылууга, толеранттуулук, диний сабырдуулукка чакырган жана сергек жашоого үндөөгө багытталган. Радикализм, экстремизм, терроризмге каршы аракеттенүүдө биз ошол түшүндүрүү иштерин жана мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле диний уюмдардын өкүлдөрүнүн квалификациясын башкача айтканда билимин жогорулатуу максатында өткөрүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын келечегине кошо турган салымдары диний уюмдардын да салымы өтө чоң болот. Булар ошол радикализмдин алдын алуу, ар кандай дискриминациялык чагымчыл иштердин алдын алуу боюнча көптөгөн проблемалар бар, көйгөйлөр. Ошолордун алдын алууга көмөктөшө турган уюмдар болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын каттоосунда 3,5 миңден ашуун диний уюмдардын статистика боюнча 3,5 миңден ашуун, анын ичинде ошол 3 миңге жакыны ислам багытында, калгандары башка диний уюмдун өкүлдөрү. Аябай жакшы тартып чыгыптыр да. Диний чөйрөнү жөнгө салуучу мыйзамдардын аткарылышы жана мамлекеттик саясаттын жөнгө салынышы, коопсуздук маселелери, радикализмди жана экстремизмди алдын алууда диний чөйрөнүн өкүлдөрүнүн салымы чоң. Иш-чаранын негизги максаты светтик мамлекеттин алкагында мамлекет менен исламдын өз ара аракеттенүүдө дин тутуу эркиндиги, диний сабаттуулугун жогорулатуу, адам укуктары, коомдогу туруктуулук, конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөө жана маалыматтуулугун кеңейтүүгө арналган. Дин дайыма ар түрдүү көз караш менен каралып келгенде мамлекеттин саясатына жараша. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана диний уюмдардын өкүлдөрү катышты. Облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова облус аймагында конфессиялар ортосунда башка динди карманган жарандар арасында олуттуу маселелер жок экендигин белгилеп, бул багытта көп тармактуу иштер жүзөгө ашырылып жаткандыгын кошумчалады. Дин чөйрөсүндө эч кандай бир катуу түшүнбөстүктөр болуп атат дегенден алысмын. Дин чөйрөсүндө өкүлдөр менен тыгыз иштешебиз. Анткени баягы элдин кайсы гана динге ишеними болбосун, аны колдоо керек. Биз анткени демократиялык өлкө болгондон кийин эч кимди тиги мындай деп бөлүүдөн алыспыз.
Талас облусунун казысы Сулумбек Усуналиевдин айтымында, Талас облусунда 170 мечит болсо, алардын баары каттоодон өткөн. Имамдарды каттоодо өз тартибинде ишке ашууда, ал эми диний чөйрөдө коюлган иш максаттардын баары өз тартибинде ишке ашып жатат. Бул биринчи жолу отурун эмес. Мына Кудай буйруса бунун жемиши болуп, жерлерде имамдарыбыз айрыкча мына ушул жаштарыбызга туура исламды түшүндүрүүдө, мына ушул ынтымак, арашкерчилик, башка дин өкүлдөрү менен аябай жакшы тыгыз мамиледе болууда. Анын үстүндө айрыкча мына илим билим деңгээлин жогорулатууда ушул имамдарыбыздын дагы орду чоң болгондуктан мамлекетибизде эч кандай бөлүнүп жарылуу болбосо экен, конфессиялар ортосунда жаштарыбыз илимдүү болсо экен, билимдүү болсо экен, жанагындай илимсиз балдар калып кетпесе экен, ынтымак, арашкерчилик болсо экен, ыймандуулар көп болсо экен жаштарыбыздын арасында деп. Ошол эле мезгилде Бишкек шаарында Кыргызстандын Республикалык конфессиялар аралык кеңеши ар түрдүү диндердин ортосунда кызматташтыкты жогорулатуу максатында түзүлгөн. Ушундай эле иш-чаралар өлкөнүн башка облустарында да өттү. Акыркысы Талас облусунда болуп, жолугушуунун соңунда конфессиялар аралык кеңеши түзүлүп, атайы резолюция кабыл алынды. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып, байге утуп ал кызыктыруучу лотереясын жаңы шарттар менен улантууда. Биринчи утуш 2023 жылдын 1-июлунда, экинчиси 30 декабрда болот. Бул жылдагы лотереянын байге фонду 2000ден ашык баалуу байгелерден турат. Лотереяга катышуу үчүн салык чек мобилдик тиркемесин жүктөп алып, каттоодон өтүү жетиштүү. Ал эми тиркеменин колдонуучулары аны жаңыртуу зарыл деп айтылат билдирүүдө. Катышуучулар ар бир товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууда ККМдин гана кассалык чегин талап кылышы керек. Андан кийин кассалык чектин QR кодун мобилдик тиркемеден сканерден өткөрүү шарт. Салык кызматы жарандарды лотереяга жигердүү катышууга чакырат. Бул ишкерлер тарабынан ККМди колдонуу боюнча коомдук контролду гана камсыз кылбастан баалуу байгелердин ээси болууга да мүмкүндүк берет. Лотереяга катышуу ар бир кыргызстандыктын өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы. Чек талап кылып байге утуп ал. Чек канчалык көп болсо, байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот деп айтылат маалыматта. Манасырын 3 колгон айыл аймагында өспүрүм балдардын грек-рим күрөшү боюнча эл аралык ачык биринчилик өттү. Белдешке Талас облусунан жана коңшу Казакстандан жаш балбандар келип күч сынашты. Бул турнирдин максаты жаш балдарды спортко тартуу, алардын күрөшкө деген ыкмасын билүү. Мына бул жарышка Бордош Казак элинен 3 команда келип атат. Буну өткөргөн себеп биздин азыр Манас районунда Кудайга шүгүр атагы чыккан Шашеке Жанарбек инибиз бар, Жолат Жанарбек инибиз бар. Мен ойлойм, болсото балдар ушул акелерин изин жолдосын колдосын деп. Талас облусу менен Казак Республикасы спорт тармагындагы катнашы жакшырып, жылдан жылга жаштарды өстүрүүгө, тажрыйба топтоого көп салым кошуп келүүдө. Эртеден келе жаткан достук, бири-биринин жанагындай тажрыйба алмасуу, бири-бирине жана кыргыз бауырлар бизге кеп жанагындай окуу жаттыгуу жыйында болот, жарыштарга келип жатат. Биз осы Кыргызстан мемлекетине келип жатабыз. Балдар тажрыйба алсын, бири-бири менен алмасын, билмейтинден үйрөнсүн. Кыргыз бауырлар бизден үйрөнсүн деп, тек жасөспүрүмдөр спортчулардын мүддөсүн гана жүрмүз. Эл аралык белдешке катышкан 230 ашык жаш балбан олег салмак боюнча күч сынашты. Кыргызстанда грек-рим жана эркин күрөшү өнүгүп, жаштар бул спорттун түрүнө көп тартылууда. Балдарыбыз, элилерибиз Кыргызстандын желегин желбиреткен балдардан болсун, жоломо ак жолдордой балдардан чыксын деп тилек кылам. Спорт деген достчулуктун белгиси. Таластын баш аягы Казакстан Республикасынан келип атыптыр. Аларга да чоң рахмат келип балдарды достоштуруп, көрсөтүп, спорт кандайдыр. Игиликтер көп болду. Финалдык мелдешке кезек келип 23 кг салмактагы Манас жана Талас районунун балбандар ортосунда кызыктуу кармаштын жыйынтыгы Талас районунун балбанын пайдасына чечилди.
Мен 23 салмактан биринчи орунду алдым. Мен 4 баланы жеңип, Акжол Махмутовдой мыкты жоламандай болгум келет. Жакын арада Бишкек шаарында күрөш боюнча өспүрүм балдардын республикалык чемпионаты өткөрүлөт. Тандоодон өткөн балбандар облус намысын коргоо үчүн ат салышат. Орозбек Бейшебаев, Дина Ахматова, Манас району. Бүгүн Бакай Ата районунда Кыргыз Республикасынын тогуз коргоол боюнча республикалык чемпионаты башталды. Мелдеш спорт чебери Курманбек Мамбеталиевдин жаркын элесине арналып уюштурулду. Республиканын 7 дуанынан 6 жаштан 18 жашка чейинки 129 коргоолчулар келишкен. Биздин Талас областынан дагы бир 60га жакын коргоолчу катышып атат. Жалпысы 120 окуучу. Алардын ичинен Азия чемпионатына байгелүү орун алган окуучуларыбыз бар. Кыргызстандын чемпиондору болгон балдарыбыз мектеп окуучулары арасында. Шыгыл мен деген күчтүү окуучуларыбыздын баары келип катышып атканы өтө сыймыктуу көрүнүш да. Жаш курагы менен бөлүнүп алып ойношот да. Кыздар арасында өзүнчө бөлөк өткөрөбүз, балдар арасында өзүнчө өткөрөбүз. Ясина Жылкыбекова эң жаш 9 коргоолчу. Ал 9 коргоол оюнуна катыша баштаганына 1 жыл болду. Ясина келечекте дүйнө чемпиону болгусу келет. 9 коргоолдун утканым, чемпион болгонум жагат. 2 жолу. Байымбет Сейдахматов болсо 9 коргоол боюнча республикалык чемпионатка катышуу үчүн Бишкек шаарынан келген. Байымбет 5 жылдан бери 9 коргоол оюнуна катышат. Эл аралык мелдештерге да барып келген. Эң чоң жетишкендигим бул Казакстандагы болгон Азия чемпионатында 3-чү орунду ээлеген. 9 коргоол деген акыл эсти өстүрөт, логиканы күчөтөт. Ошонусу менен жагат, кызыктуу оюн. Алдыда дагы 4 жылда бир боло турган дүйнө чемпионаты бар. Азия кубогу бар. Ошолорго даярданып атабыз. 9 коргоол боюнча республикалык чемпионатты уюштуруу иштерине маркум Курманбек Мамбеталиевдин үй бүлөсү, дос туугандары жана ишкерлер демөөрчүлүк кылышкан. Биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга диплом, медаль берилет. Былтыр биз көбүнчө эме алганбыз да, жанагындай ар кандай байге алып, быйыл акчалай эле беребиз деп сунуш кылышып атат, акчалай эле беребиз деп. Республикалык мелдеш 2 күнгө созулат. Чемпионаттын экинчи күнү Талаш шаарында өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын 9 коргоол боюнча чемпиону, спорт чебери Курманбек Мамбеталиевдин жаркын элесине арналган республикалык мелдеш быйыл Талас облусунда экинчи рет өткөрүлүүдө. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Дина Ахматова, Бакай Ата району. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушул менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.